Жаңы кабыл алынган баш мыйзам ишке киргени карапайым эл үчүн кандай өзгөрүүлөр болду деген суроолор байма-бай берилүүдө. Ал эми жергиликтүү элдин ыңгайлуу жашоосу түздөн-түз жергиликтүү бийлик менен болгон карым-катнашынан көз каранды. Алардын ишин жакшыртуу максатында президент Садыр Жапаров район акимдери жана жергиликтүү өзүн-өзүн башкаруу органдары тууралуу жаңы мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Эл өкүлдөрү Жапаров сунуштаган мыйзамда акимдерге эбегейсиз чоң ыйгарым укуктар берилгендигине нааразы. Эгерде мыйзам долбоору кабыл алынса, министрлер кабинетинин төрагасы Бишкек жана Ош шаарларынын мэрин, акимдер айыл өкмөт менен башка кала башчыларын дайындай алат. Долбоордун 29-беренеси жергиликтүү кеңештин макулдугун алуу үчүн бир талапкер киргизилет. Жергиликтүү кеңеш 5 жумушчу күндүн ичинде сунушталган талапкерди кароого тийиш. Анын жыйынтыгы боюнча киргизилген талапкердин бирине макулдук берет же аны четке кагат. Эгерде көрсөтүлгөн мезгилде талапкер каралбаган учурда макулдук берилди деп эсептелинет. Эгерде көрсөтүлгөн мезгилде мэрдин кызмат ордуна дайындоого макулдук берүүдөн баш тартылган учурда, анда аким министрлер кабинетинин төрагасы мэрди өз алдынча дайындайт. Мындай артыкчылыктардын берилишине нааразы пикирин айткан депутаттар жергиликтүү бийликтин башчысын тандоодо ошол жерде жашаган элдин оюн жогору коюу керек дешет. Аткаруу бийлиги эч качан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун шайлоосуна аралаштырбашыбыз керек. Анткени Конституцияда мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары деп так бөлүнгөн. Так айырмаланган принцип менен иштеш керек деген нормада ал жерде отурган Конституция. Ошондуктан мен сунушум, бул мыйзамды азыр биз кабыл алып, шашып өткөрө турган болсок, 8000ге жакын жаңы шайланган депутаттардын укугун бузабыз. Алар 4 жылга ошол укукту алышты уже. Экинчиси, биздин бардык мамлекеттеги жарандарыбыздын укугун, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчыларын же тикелей шайлоо, же тикелей шайланган депутаттар аркылуу кыйыр шайлоо укугун алып койгон болобуз да. Айрым эксперттер акимдерге баш ийип калган жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү элди карабай эле жогору жактан жалтактап, алар эмне десе ошону аткарып калаарын айтышат. Ал эми депутат Каныбек Иманалиев карапайым элге материалдык жардам көрсөтө албаган соң, жок дегенде жайына коюп тандоо эркиндигин берүүнү туура дейт. Биздин 67% эл айылда жашайт. Айылдагы элге биз эстир доорындагыдай же акча беришибиз керек, же аларга укук беришибиз керек, өзүнүн тагдырын өзү чечсин деп. Өзү чечип отуруп, азыр 40 шаардын 36 шаары өзүн өзү багат. Биз ошол жергиликтүү өзүн өзү реформасын жүргүзгөндүгү үчүн бизге арыз акча берип атат жылына сайын. Эми айры теңирден тескери кетип, мамлекеттик бийлик бул жогортон төмөн түшөт. Улам жогоркусу төмөндөгүсүн дайындайт. А өзүн өзү башкаруу органы ал төмөндөн өйдө келет. Экөөнүн табияты экөөлөк. Конституцияда таптак жазылган. Мындай кайчы пикирлердин сын кептердин айтылып жатканы жөн жерден эмес. Себеби буга чейин райондук администрациянын жетекчисин жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлап келген. Ал эми быйыл 5-майда күчүнө кирген Конституциянын жаңы редакциясына ылайык эми акимдерди президент өзү дайындап бошотуп калды. Жарандык активист Шайырбек Маматтокторов мындай өзгөрүүлөрдү шайлоого даярдык деп баалайт. Бийликтин вертикалын күчөтүү үчүн акимдерге азыр кайра үйүп атышат. Биз децентрализация болсун деп бийликти чачыратканга аракет кылганбыз. Көбүрөөк айыл өкмөт, эмне үчүн айыл өкмөт? Жергиликтүү калк ишенип тандап алган депутаттар ичинен тандап жакшы бирөөнү айыл өкмөт кылып шайлап алып, алар кадимкидей турукташкан институтка айланып калды эле. Азыр мэрди президент шайлайт, өкмөттү президент дайындайт. Жогорку кеңештин же шаардык кеңештин депутаты болуунун мааниси азайып болбой деле калды деген оюм ошого келип такалып аткан. Жергиликтүү өзүн-өзүн башкаруу бирикмесинин эксперти Венера Балтабаева жергиликтүү жашоочулар менен ошол жердеги бийликтин ортосундагы байланыш, ишеним өтө маанилүү экендигин айтат. Ал кошумчалагандай өлкөнүн өнүгүүсү дал ушул аймактардан башталат. Андыктан бул тармакка көңүл өтө кылдат бурулуусу керек. Местное самоуправление само говорит, самоуправляется, само берет под ответственность. Это конституционное право, конституционная норма, которая гарантирует местному самоуправлению, местному сообществу под свою ответственность решать самостоятельно вопросы местного значения. И дает, гарантирует, да, Конституция гарантирует, да, дает возможность, предоставляет возможность самим решать. А у нас сейчас получается, что смешали, нарушили основополагающий принцип, который изложен в статье 4 Конституции относительно разграничений полномочий между государственными органами и органами местного самоуправления. У нас смешали вот эту смесь, она противоречит, вот эти вот моменты, они все противоречат этому основополагающему принципу.
именно разграничение функций полномочий государственных органов и органов местного самоуправления. Белгилей кетсек, жакында эле Бишкек, Токмок жана Ош шаарында жаңы мэрлер шайланды. Бөтөнчө чуу Бишкек мэринин орундугунун тегерегинде байкалды. Октябрь окуяларынан бери Борбор калаанын мэри болуп 1 саат 1 күн иштегендер да болду. Бул албетте шаардыктардын сын пикирин жаратты. Себеби аткаминерлер кызмат талашуу менен алек болуп жатканда шаардын чечилбеген көйгөйлөрү көбөйгөн. Коомчулуктун сынына президент жооп кайтарып, кесипкөй кадрларды тапмайынча кызматка коюп кайра алуу улана берерин билдирген болчу. Анткени керек болсо кадрлар күн сайын эмес, саат сайын алмаш керек, эгер туура эмес келсе. Мисалы Грузия реформа жасаганда Грузияда жума сайын кадрлар, министрлер алмашылган. Керек болсо ошол Саакашвилинин жакын достору чогуу ошол революция жасашып келип отуруп, мына биз отурдук деген кадрлары камалып кеткен. Ондогон кадрларын камап түрмөгө отургузуп, жума сайын алмаштырып министрлерди анан реформа жасаган. Эми мамлекетте реформа жасайм десең, ошентип жасалыш керек да. Өлкөнүн гүлдөп өсүп өнүгүүсү аймактардын абалынан, ал эми аймактардын өнүгүүсү жергиликтүү бийлик жетекчилигине келген адискөй кадрлардан көз каранды экендиги баарыбызга маалым. Президент Жапаров автор болгон акимдер жана жергиликтүү өзүн башкаруу органдары тууралуу жаңы мыйзам долбоорун жогорку кеңеш кайра артка кайтарды. Эми президенттик администрация айрым пункттарын иштеп чыгып кайра киргизиши керек. А бирок коомчулукту депутаттар айткан оюнда акыр аягына чейин кала алабы деген суроо ойлондурууда.